Ассаламу алейкум. Кутмандуу кушуа күнүңүздөр менен, кечиңиздер менен, таңыңыздар менен, ардактуу такси жамаатын иштеп жаткан мекендештер, коллегалар, агалар, эжелер, карындаштар, инилер. Карындаштар деле иштейт экен, эжелер иштейт экен таксиде өзү негизи көп эле. Көрүп калдым да уже. Бул видеодо тартайын деген кече аэропортко заказ болду да. Манасхачы, Комфорт Плюс менен түштү, буряттар экен. Анан кийин 5 кайф центі болған. Саат 12-де алғам. Жоқ, 12 емес. 10-дон қанша, же 11 башталышында болуш керек. Алып тұрып заказды кеткен. 1208 сом болған, ошондо мага 1100 қалған. 50 минутта жетіп апарып таштагам. Жакшы эле. Анан баргандан кийин жанагы биринчи жолу болду да, бул мен аэропортко заказ алып электим да, обратный. Анан кийин кой, саат 12 болуп калыптыр. Заодно ошол жакта по-любому шаарда жүргөндө 1-2 саат дем алам деп очередке кошулдум. Очередке кошулганда получается эконом 1,5 саат деп көрсөтүп аткан, комфорт плюс 2,5-3 саат деп көрсөтүп аткан. Анан кийин экономдо включить эткем да, заранее элечи. Кирип отурам, анан кийин ал жакта бүт көп эле экен такси коллегаларчы. Анан кийин бир экөөнөн сурадым, чо там кандай болуп атат десем, мен билем, күнүнө 2 жолу келип кетем дейт аэропортко дейт. Стойкам жығылып кетті ғой. Азыр. Далтартайын. Күнүнө 1-2 жол келип кетем дейт. Аэропортко. Анан кийин жакшы. Там кандай болуп атат десем, жакшы эле ошо эми шаарда дейт, по-любому күтөсүң да дейт. Эменичи, то есть пробкадан аркы беркиге караганда жакшы деп калды. Ана, чото жакшы эле окшойт, чындап эле деп мындай ойдо тез эле болот ошо заказ деп күтүп отурган кез. Короче, прямой эфир кылдым, аяк кылдым. Ошентип арадан почти 2 саат 20 минут өтүп кетти. Ровно 2 саат 20 минут өтүп кетти. Андан кийин очередь келди. Заказ түштү. 2 саат 20 минуттан кийин заказ түштү, биринчи заказ. Эконом. Түшкөндө эле ал сразу отмена болду. Ошо мен отурган жерде элечи. Резко отмена болуп кетти. Анан кайра бир 3 минуттан кийин дагы бир заказ түштү. Анан мен жылып парковкадан чыгып айланып барып, ал жакта гаилер турат го жаа, айда деп. Анан кийин барып калып, на местин бастым, күтүп отурам. Ожидание бүттү, платное ожидание башталайын деп калганда, кой номерин чалайынчы деп жана номерин жакшы скрин кылып алгам да. Эми чалайын десем, заказ отмена деп койду. Блин деп туруп, очередтен чыгып кеттим да, кайра очередке кириш үчүн айланып келип, жана синяя зонага кириш керек го. Айланып келип туруп, анан кийин синяя зонага кирдим, кирип кайра очередке турдум. Ошол кезде очередке жеткенге чейин эле уже сабырчыдап эле уже чалып баштагам да, руле кетет элечи. Номерин терип чалайын десем, эме такой номер не существует, абонент не найден дейт. Анан кийин странно, чё так деп уже жолдо кеттим. Анан кийин парковкага кирип видео тартсам, ал жакта байкелер турат, аяктар турат. Анан бир байкеден сурадым, короче, ушундай, не, мен биринчи жолу келдим, короче, эмегечи, аэропортко кандай болот, не болот десем, ошондой адамдар бар дейт, отмена кылып салат дейт. Заказды отмена кылып салат, атайын заказ кылып туруп отмена кылып салат дейт. Анан кийин ичине кирсең, эме ичинде жаңы пассажирлер чипи атканда эле уже Яндекс заказ кылат экен да. Ошолор токтотуп эле, короче. Отмена кыл заказды, мен, короче, 100 сомго арзаныраак алып кетем же бирдеке деп калды да. Ошол байке айтып калды, ошентип ошол типтер бар экен. Анан ё-моё, кандай болуп калат? Мен 2,5 саат бакта күттүм, уже 3-саат болуп калып почти. Блин деп барып очередке кайра турдум. 2 жолу чыгарды, 3-сүндө чыгарган болсо все, очередке койбогот деп айтты да байкечи. Анан кийин деп калып заказ түштү. Баары 5 минуттан кийин заказ түштү. Заказды алып туруп эле сразу на месте чалайын десем, номер российский экен. Анан ёлки-палки, не кылсам экен деп турганда скрин кылып коюн на всякий пожар. Номер российский болгон көрүп туруп, бул уже реально клиент окшойт деп туруп, мен чалдым жаа, интернет мененчи. Чалсам алып калды, жакшы, алып калып анан все, мен чыгып келатам, аркы берки, короче, мындан келе бер дейт, аэропорт парковка жактан, все хорошо деп, Бишкек болчу заказчы. Барып на местин бастым, сразу эле отурду, отуруп туруп эле. Отургандан кийин айтып атпайбы? Бир 4-5 келип отмена кыл заказ деп, мен мындай алып кетем деп, ошол пассажир айтып калды.
Анан мен айттым, ооба мен деле азыр мен предыдущий 2 заказ отмена болуп кетти ушинтип атайын бияка келип туруп мына мечтин басам отмена болуп сал десем, ошондой дейт. Биякта ошондой дейт, мыналар дейт. Мыналарды көрсөтүп атат да, типа мына ошол жакта турган таксисттер делечи, эме биз заказ алып туруп парковкадан чыгып туруп жанагы айланып келип туруп пассажир тоскон жердеги балдарды көрсөтүп атпайбы, ушулар депчи отмена кылдырып атат атайын деп. Атайын отмена кылдырып ошол жактан алып кетип атат. Мен астымдагы 2-3 адам ошону салып кетти дейт. Анан кийин мен отмена кыл деп келди дейт мага, бирок мен кылган жокмун, типа эми адам аял жактан келе атпайбы деген эме понимание бар менде дейт. Анан деп калдым. Ошентип кеттим, анан 3 саат, почти 3 саат өтүп кетти аэропортто. Ошол алган заказым 755 сомдук болчу, получается. Ойлоп калдым, аэропортко получается ушу баргандан кийин лучше ал жакта күтпөй эле сразу эле кетиш керек экен деп менин жеке оюм болуп калды. Силердин оюңар кандай? Жанагы аэропортко күндө каттап жүргөндөр бардыр, ошондой көргөндөр арасынан ошо кандай болсо не болот, кандай советиңерди жазып кетесиңер, мына жаңы кошулган таксисттерге аэропорттон жакшы заказ кармап каламын деген ойлору бар таксисттерге бияка комментарийга ойлоруңа жазып кеткиле, эмне деген болуп атат деп. Лично менин жеке оюм бул кылган бир аз туура эмес. Бир аз эмес, мен нормально эле туура эмес да, какого хера дегенде да. Сен күтөсүң, биякта барасың, сен отмена кылат. Ошону билип туруп эле катат да ошо эмелечи. Эми түшүнүп атам, алар деле иштейин деп атат, алар деле акча табайын деп атат. По факту элечи, ооба туура эле. Но мынандай жол менен эмес да. Бир аз туура эмес болуп калат да бул эмесечи. Ошого эме кылып, кандай чара көрсө болот, ошого кандай ойлойсуңар? Ошо отмена кылдырган адамдарды кантип колунан кармап туруп түшүндүргөнгө возможность болот деген ойлор. Кимде кандай ой, короче. Ошондой болду кече. Ошентип 3 саат жөндөн кетти. Анан Бишкекке келгенден кийин ойлоп калдым да, тошто лучше шаарда эле ошол эмени табып коймокмун дегенчи. Ошону айтайын деп, ошону эме кылайын деп тарткан кез. Барыңыздарга рахмат чоң. Ийгилик.